Саламатсыздарбы, урматтуу түгөйлөр, тайымашын күтүп көргөн биздин телекөрүүчүлөр. Ассаламу алейкум, кадырлуу айымдар жана мырзалар. Бизди бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө, планетада, шаарда, интернетте бар көрүп жаткандар, сиздердин назарыңыздарда улуттук телерадио берүү корпорациясында жана музыка каналында ынтымактуулукту, бекемдүүлүктү, бири-бири менен жакшы түшүнүүнү даңазалаган долбоор. Түгөйлөр таймашы, саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, убакыт деген учкан куш экен. Мына биз 7 дубандын арасынан тандап аткан мыкты түгөйлөрүбүздүн тандоо турунун эң акыркы эфири бүгүн чыгып отурат. Ушул түгөйлөр менен сиздерди тааныштырабыз. Албетте алдыда жарым финалдык оюндар сиздерди күтүп турат. Мына бүгүн миңдеген анкетанын арасынан тандалган жыйынтыктоочу, тандоо турунун жыйынтыктоочу катышуучуларын тосуп алууга даярданыңыздар. Сахна артында бири-бирин колун кармап, жаным, бары жакшы болот. Биз номуру 1 деп турган алгачкы түгөйлөр. Айталиев Анвар жана сүйүктүүсү Медина. Баракелде. Саламатсыздар, кош келипсиңер. Мана жакшы элеби? Баары жакшы элеби? Деги эле бул түгөйлөрдү мен өзгөчө тааныштыргым келип турат, кадырлуу телекөрүүчүлөр. Баягы кыргызда айтат го, илгертен баштап түштө дегенде, кеминде, кечинде келген деген сонун салт болчу. Мына немис үйү беле бизде бүгүн келип турат. Аябай жоопкерчиликтүү үй беле. Булар деги эле бир ай мурун келиш керек болчу да. Мына эми жетишкен турбай. Бир кол чаап койсоңуздар. Кош келипсиздер. Баары жакшыбы? Мына бүгүнкү күндө сиздерди бир аз биз тааныштырып өткөзүп келип турат. Даярдыгыңыздар жакшыбы? Жакшы. Аябай толкунданып турушат, бирок бул дагы албетте эле даярдыктын белгиси. Айталиев Анвар эркелеткенде келинчеги Артем деп коет экен. Артемсуз ошондо. Артем деп коет экен. Туулган жери Тоолуу, Мөңгүлүү таза суулуу Нарын облусу жана албетте эле ушул күндө эң жакшы көргөн досу Куба дейт. Куба келди жаныңызда? Келбей калды жакын досуңуз. Чалып айтып коңуз, жакын достон чийип салдым Куба менен деп. Бүгүн келиш керек болчу да. Жана сүйүктүүсү Медина айым. Медина айым болсо өзү эң жакын досу Кулпунай деген досу бар экен. Бутунун размери 38 экен. Бутун размердечи сурап алдыңызбы? 2019 жылдан бери жубай болуп келатышат. 1,5 жыл сүйлөшүп баш кошушкан, жакшы көрүп жеген тамагы лагман дейт. Хоббиңиз барбы сиздин? Бош убакытта неменен элек болосуз? Айтыңызчы. Китеп окуйм. Китеп окуйсуз, Ал эми сизчи? Мен деле балдар менен элек болом. Бул китеп окутканыңыз менен балдар менен элек болом. Жашоо тиричиликти кыймылдатам деп койсузбу? Албетте эле сизге ийгиликтерди каалайбыз. Акыркы мына тандоо турунун түгөйү болуп катышып атасыздар. Бул дагы бир чоң бир демгилик болсок десек адашпайбыз, Ийгилик төргө өтүңүздөр. Ордуңуздарга жатабыз. Сапарыбыз уланталы Замирбеков Азамат жана Темирбекова Камила. Ой. Бал шириндер, катуу романтика бул жагы. Саламатсыздар, кош келипсиңер. Азамат, ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Кана бир кол чаап коюңуздар бул түгөйлөргө. Бүгүн сиздерге дем күч берип колдоо көргөзүп ким келди? Түркмен деген досум бар. Эң жакын досум. Эң жакын досуңуз, Бүгүн колдоп сизди. Колдоп келди. Машина утуп алсам чогуу айдайбыз деп окшойт. Буйруса. Ал эми Азамат мырза эркелеткенде Кама деп коет, жинденгенде аты жок. Азыркы учурда Азаматтын ит эмес жан-жаныбарлардын баары чөп жеп аткан, анткени Кыргызстандын сезондо иштеп аткан Берметинен Ысык көлдөн келип отурат. Салам айтып коюңуздар Азаматка. Жана албетте эле жакшы көргөн тамагы ашлямфу, жакшы көргөн кино каарманы Джейло дейт окуй. Дженнифер Лопес эжекемди жакшы көрөт турбайбы бияк. Жана албетте эле сүйүктүү жары Камила. Саламатсызбы Камила? Камила айымдын кесиби боюнча мугалим, хоббиси саякаттаганды жакшы көрөт экен. 2018 жылдан бери баш кошуп, бирге өмүр сүрүп келатышат. Жакшы көрүп жеген тамагы ашлямфу дейт. Сиздин хоббиңиз сонун экен. Ошондой хоббиден бизге да кыдырганды жакшы көрөт турбайбы? Хобби деп койсоң. Саякат буюрса Дубайды утуп алсаңар, Камила өзү эле кетчү дейт. Же сиз да ала кетеби? Чоң кетесиң. Аласыңбы деп коесуз. Кайгыга жакшы деп койсузбу? Анда ушул түгөйгө дагы ийгилик каалайбыз дагы, төргө uzatабыз, кол чабуулар. Анда эмесе мына бүгүнкү түгөйлөрдүн
аябай толкунданып турган дагы бир түгөйү бар. Тосуп алыңыздар. Сахна артында даяр болуп турушат Бактыбек уулу Бекжан жана Койчубекова Алина. Ой. Бүгүн бизде жалаң романтиктер катышып аткандай. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиздер. Бизде Голливуд жылдызы крепкий орешек келип калган турган. Таанып атпайбызбы? Же Дуэйн Скала Джонсон деп коем. Деги эле билесиздер, аябай баш иштеген, акылдуу адамдарда чач көп болбойт. Ал бизге окшогондор да чачтын баары. Бактыбек уулу Бекжан Бактыбекти сүйүктүүсү эркелеткенде, сүйүп кеткенде, сыймыктанып кеткенде жаным дейт экен. Үйгө айлык жетпей алганда челек дейт экен. Таласта төрөлүп, таласта окуп, мына бүгүнкү күндө технолог болуп кызмат кылып аткан Бекжанга бир кол чаап коюңуздар. Бекжандын жубайы Койчубекова Алина, эркелеткенде Алинаны Томпош деп коет экен. Жинденгенде аты жок экен. Вообще жинденбейт окшойт бул түгөйлөр. Алина айым болсо Ысык көл районунун Тоң областынан болот. Бишкек шаарында окуп чоңойгон, кесиби боюнча тиш доктур. 2018 жылдан бери бирге өмүр сүрүп келишет. Бүгүнкү түгөйлөр таймашына кош келиптирсиздер. Машинаны утсаңар не кыласыңар, ким айдайт? Машинаны утсак айдайбыз, үй бүлөн. Сиз айдайсыз же? Утулгандай эле айтасыз. Бул не деген суроо деппи? Сүйүктүү туугандар, бул жакта дагы Бекжандын бир өзгөчө таланты бар экен, стрит воркауттун профессионалы экен. Ал дагы өзгөчө бир кооп жаратат. Анткени стрит воркаут келип туруп сиздин тишиңизди сындырып койсо, жубай оңдоп койушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай бир цикл комплект экен бул үй бүлөдө. Андыктан ийгилик каалайбыз да, төргө узат асфальт чагыларды. Сүйүктүү көрөрман, анда эмесе кеттик. Тандоонун акыркы жумасы сиздердин назарыңыздарда. 4 конкурс 3 түгөй. Бул түгөйлөр таймашы улуттук телерадио корпорациясы музыка каналы. Биз менен болуңуздар, баштадык. Биринчи оюнубузду баштайбыз. Улуттук телерадио корпорациясы жана музыка каналында түгөйлөр таймашынын акыркы таймаштары жүрүп жатат. Тандоо түрү биринчи оюнубузду баштайбыз. Кайсыл түгөй биринчи баштарын сиздер менен биринчи аныктап алалы. Азыр мырзаларды бул тарапка чакырабыз дагы, чучу кулак кармайбыз. Мырзалар, жигиттер, келиңиздер. Келиңиздер. Анвар, Азамат, Бекжан. Сондай бүгүн дагы. Жок, ошондой элеңиздер. Ким эле бүгүн анекдоттон коноктор келгенде болду. Аябай сонун түгөйлөр келип калыптыр. Мырзалар, бизде эми кийинкилери ачкыч аз болгон түгөй биринчи баштайт, ачкычы көп болгондор акыркы болот, бирок биринчи оюнда баарыңыздар тең ачкыч жок болгондуктан чикилдешели. 1-2-3 дегенде ким утса акыркы болот, утулгандар биринчи баштай берет. Конкурстун шартын бир аздан соң түшүндүрүп беребиз. Азыр биринчи чучу кулак кылалы. Кана шашпай жок. 1-2-3. 1-2-3. 1 шашпагыла. 1-2-3. Сиз биринчи баштайсыз. Анвар мырза. 1-2-3. Сиз экинчи, сиз акыркы. Азаке, акыркы. Мына, биз даярбыз. Сиздер да даяр болуңуздар. Түгөйлөр таймашында биринчи оюнду баштайбыз. Биринчи конкурста даяр. Азыр мырза менен айым биргеликте катышмакчы. Конкурстун аты аябай сонун алма быш башыма түш деп аталат. Биринчи биздин оюнубуздун катышуучулары Айталиев Анвар, жубайы Медина болмокчу. Кол чаап тосуп алалы гана. Анвар мырза, келиңиз сиздин баш кийимиңизди карматалы. Топторду бул жактан кааласаңыз 2-ден 3-тен алып алсаңыз да болот. Колдон келишинче кутуга аракет кылыңыз. Эгерде өчүңүз бар болсо мурдуна деле согуп ийсеңиз деле болот. Бу жерден эми миллиондогун эл көрүп атат, көрөрмандар турат, не кыла алмак эле деп тамашалап коелу. Даярбызбы? Даярбызбы? Алгачкы түгөйлөр назарыңыздарда. 90 секунд убакыт берилет. 1,5 минут. 1,5 минута. Жакшы эмес. Төгүлүп кетпесин, Эңкейип, капталга, оңго. Кана, көрөрмандар. 3 2 1 баштады. Колдон келишинче Азамат мырзаны албетте эле дем күч берип, жана ошол эле учурда көп деле маанисиз деле суроолорду сурап аттык, анткени кыйын үй бүлө экен да, байкадыңыздар. Бир кол чаап коюңуздар, чогуу санайлы. 2 4 6 8 10 12 14 16 17.
Тилекке каршы 17 болуп калды. Болгону биринчи эле оюн. Баары алды да, эч кымырабай төргө отуруңуз. Кайгырбай, капаланбай, ордуңуздардан орун алып туруңуздар. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу студиябыздын коноктору бүгүнкү оюнубуздагы биринчи ачкычты Бекжан мырзанын үй бүлөсүнө тапшырабыз. Колдоп коюңуздар, куттуктап коюңуздар. Эле биринчиден куттуктайбыз. Бир кадам жакындадыңыз. Экинчиден съемка бүткөндөн номуруңузду алып алалы. Бизде съемкада могу потолокту лампочка бузулганда чалып турасыз экен болчу. Азыр төргө отуруңуздар, алдыда дагы оюндар көп. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Улуттук телерадио берүү корпорация жана музыка каналында Түгөйлөр таймашы биз сиздер үчүн чын жүрөктөн аябай даярданган бир жарнамабыз бар. Ошону көрүңүздөр дагы, анан улантабыз. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Түгөйлөр таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демерчиси биринчи атамекендик такси Битакси компаниясы. Битакси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Битакси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл конок үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Соңкөл конок үйүндө унутулгуздам, мыкты сервис, үйдөгүдөй атмосфера. Барыңыздарды Ресто чайхана Соңкөлгө чакырабыз. Хорошо, когда можно провести время в кругу родных и близких, а семейные обеды – отличный повод объединиться. Скорее спешите к нам вкусить любимые блюда, приготовленные по-настоящему с душой. Ваш Ресто Соңкөл. Кыргызстанда өндүрүлгөн дүйнөгө экспорт болгон адал азыктары Тофино момпо суйларын сунуштайбыз. Тофино, жемишдан думанай. Дегеле жашоо тиричиликте аял менен күйөөсүнүн ортосунда сонун ар түрдүү тамашалуу сөздөр болот. Анын арасында ушул эркек болуп үйдө бир мык кагып койбодуң деген сөзгө лампочка алмаштырып койчу дегендей. Колуңан келсе бир жипти бурап койчу, зымды тартырып койчу дегендей. Азыр бул конкурстун аты колуңан келсе өзүң как деген оюнга биздин сүйүктүү жеңелерибиз катышмакчы. Ал эми канча мык, 100-чү мыкты канча даананы 90 секундда кага биле турганын мырзалар менен сүйлөшүп чечмекчибиз. Содалашууга жигиттерди чакырабыз. Кол чабуулар. Кана, жигиттер. Келиңиздер. Бери. Туурак келебиз. 90 секунд айттык, 90 секунд бар. 1,5 минутта. 1,5 минутада силердин жубайыңар мына ушул мыкты кагат. Силер туура так айтышыңыздар керек. Азамат мырза, сизден баштайлы. Сиздики канча мыкты кагып киргизе алат мына ушул жыгачка? 100 мык, эске сала. Өзүңүз качан мык кактыңыз? Мен кагам. Эмне кагам? Жертан үйгө барганда, жумуштар чыгып калганда какчтык. Ошондо Камила 5 мык кагат дедиңиз, э? Ошондо Азамат мырзанын айтышы боюнча келинчеги Камила 5 мык кагат экен 90 секундда. Бекжан мырза. 3. Нормально. Биз реалист дедиңиз. 3 дедиңиз, э? 3. 4. Сиздики 4. Сиздики 4. 3, 5. 4, 5. 3, 4. Алмаштырбайсыз? Анда эмесе мына бүттү. Бизде шартыбыз боюнча эң аз сан айткан биринчи баштайт. Демек Бекжан мырзанын келинчеги Алина баштайт, андан соң Медина, андан кийин Камила болот. Сиздер жанында туруп ыкмаларын айтып турсаңыздар болот, бирок балканы кармамай жок, мыкты кармамай жок, жардам берүү бир гана сөз эки. Сүйлөштүкпү? Алкыш арнап мырзаларды келинчектердин жанына удаталы.
Ал эми биздин оюнубузду биринчиден болуп Бекжан мырзанын үй бүлөсү баштамакчы. Сиздерди чакырабыз, келиңиздер. Болгону 90 секунд. Бекжан мырзанын үй бүлөсү даяр. Колдоочулар барыбыз бирге санайбыз кана. 3, 2, 1, баштадык. О, биринчи мык. Экинчи мык. Üçüncü mık. Kışay baratat. Ay. Üçüncü mıktı negizi. Kalktı gile. 4. Kolda oylanız. Messaga 5. 6. 7. 8. Mık kalbaya kalgana kaldı 8. 9. 10. Oldu. Sabır kılыңыз. Men түшүндүм. Биякта деген Бекжан мырза байкадыңарбы? Дейт, Алина кагалбай калсаң башың менен кагып таштайм деп. Не башынан кармап алдыңыз? Давай. Энергия берип турду. Аялды башынан кармаш керек. Давай. 3 деди эле 10 мык болду. Сиз көбүрөөк айтып берсеңиз болмок экен. Анткени биякта бири-бирине ишеним аябай маанилүү. Азыр мисалы үчүн кийинкилер өзүнүн сандан көбүрөөк айтты. Алар 10го жетпей калса деле, бирок өзүнүн айткан сандан өтүп кетсе, алар утуп кетишет. Анткени сиз көбүрөөк айтыш керек болчу. Караңызчы, келинчегиңиз кыйын турбайбы? Карып туруп эле кагып таштады го бул жакта. Урмат экөөбүз деле андай кагалбасак керек мыктарды. 100-нчы мыктан тим боло кагалбайбыз. Азырынча жыйынтык аябай жакшы. Алкыш менен төргө узатабыз. Мен келинчегим, мен Мединам 4 мыкты кагат деген Анвар мырза менен Мединайымды чакырабыз. Кол чалар. Экинчи түгөйлөр Анвар мырзанын жубайы 4 мыкты кагалабы кагалбайбы сиздер менен бирге көрөбүз. 90 секунд убакыт бар. Барыбыз чоң сынайбыз. Кана 3, 2, 1, баштадык. Негизи 4 мык дедик эле, бирок 3 эле мык болуп калды. Медина мык кагыш оңой экен? Оорлоо экен? Оорлоо экен. Ана мындан кийин досума деги мык какпайсыңдар, кыйнап жүрүңүз. Бул эмне оңой дейсизби? Ылайда эркектер бердеп калып жүрбөйсүзбү? 3 эле мык болду. Тилекке каршы, бирок азырынча эчтеке бүтө элек. Алдыда дагы 2 оюнубуз бар. Сизге рахмат, төргө барып бериңиздер. Кол чабуулар. Сүйүктүү күйөрман, эми азыр 3-чү түгөйүбүз даяр. Азамат мырзанын келинчеги Камилайым. Азамат унутуп калган туулган күндөрдү, үйгө кечигип келгендерди, бир аз нервти кашайткандардын баарын эстеп туруп, кагып таштаңыз. Мыктын баарын кагып салсаңыз да болот. Анткени Азамат эң көп сан берген, менин келинчегим 5 мык кагат дейт. Байкайбыз, жетеби, жетпейби, балким ашып кетеби. Чогуу санайбыз. 3, 2, 1, кет баштадык. Колуңа байла Азамат мырза, колуңузда байлаңыз. Колда байла Азамат, колуң алып тур. Абайлаңыздар. Стакан. Бир. Биринчи мык. Даяр. Азаматтын айтысы боюнча 5 мыкты. Ой, колда байлаңыз. Колда байлаңыз. Жанагы Азамат, Бекжан байкеде отуруп, сиз да башынан кармап албайсызбы? Ошондо жакшыраак кагат экен. Азырынча бир эле мык болду.
Аксага 2 2. мүнөт бар. Ойлаңыз, кандай ойлаңыз. Кол керек. Балкандын аркы башы менен да түздүп алсаңыз да болот. Болду, убакыт бүттү. Ошондо 3 түгөйдүн жыйынтыгы чыкты. Сиздер ойлогон 5ке жетпей калдыңыздар. Болгону бизде биякта толук кагылган 2 эле мык болду. Бул алкыштар сиздер үчүн. Ошончо дагы кол чаап сиздерди ордуңуздарга узатабыз. Кайгырбай, капаланбай туруңуздар. Байкадыңыздар. Мен өзүм сүйүктүмбү, көп кыйнабайм деп 3 эле айтты эле, бирок мен өзүм жолдошумду уят кылбайм деп 10 мык кагып таштаган Бекжан мырзанын үй бүлөсүнө дагы бир ачкычты тапшырып коелу келиңиздер. Ошон үчүн башынан кармаш керек деп койбойсузбу? Эле айтпадык беле биз? Голливудтан крепкий орешек келтирүү жана айткан эмес элек булар. Башынан баштап катуу келе атышат, мындан жазбаңыздар. Ал эми сиздер дагы жыйынтыктоочу дагы 2 оюн бар алдыда. Эч коркпогула. Кам санабагыла. Макулбу? Кийинкилерин дагы аракет кылгыла. Ал эми сиздерди 2 ачкыч болду. Куттуктайбыз. Алдыда мырзаларды күткөн таймашыбыз бар. Андыктан биз менен болуңуздар. Чакан жарнама жана андан кийин эфирдебиз. Бул түгөйлөр таймашы. Түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл конок үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Соңкөл конок үйүндө унутулгуздам, мыкты сервис, үйдөгүдөй атмосфера. Барыңыздарды Ресто чайхана Соңкөлгө чакырабыз. Хорошо, когда можно провести время в кругу родных и близких, а семейные обеды – отличный повод объединиться. Скорее спешите к нам вкусить любимые блюда, приготовленные по-настоящему с душой. Ваш... Кыргызстанда өндүрүлгөн дүйнөгө экспорт болгон адал азыктары Тофино момпо суйларын сунуштайбыз. Тофино. Жемишдан думанай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демөөрчүсү биринчи атамекендик такси Би-такси компаниясы. Би-такси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Би-такси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Мына ушундай кызуу жүрүш менен бүгүнкү Түгөйлөрдүн таймашы өтүп жатат. Азыр болсо 3-чү оюнга келип калдык. 3-чү оюнду башташ үчүн биз айымдарды чакырабыз. Ал оюнубуздун аты Отун жармай. Эми эркектин эркек болгондо эле отун жарууда билинет экен. Азыр мырзалардын сүйүктүүлөрүнүн жаныбызга соодалашууга чакырабыз. Жеңелер, келиңиздер. Айымдар, келиңиздер. Siz ортого келиңиз. Эми биринчи суроодон баштайлы. Үй окатка, кородо, отун жарууга дегеле мырзаларыңыздар кандай? Медина, Анвар жарабы? Жакшы. Мындай качан акыркы жолу отун жарды, бак кыйды? Көп болуп калды, Азамат да кандай кеп? Азамат деле жакшы жарат. Жакшы жарат, Азамат деле үй окатына тың. Ооба. Өзү бүт барын жазайт. Ооба. Бекжан мырзачы? Бекжан дагы. Эми албетте эле Бекжан мырза оңойраак болсо керек. Өйдөдөн разгонго көбүрөөк мес барды.
Бир чапканда эле. Бир Азыр чапканда, биздин дөңгөчтөрүбүз бар. Дөңгөчтөрдү түзүнөн жарыш керек. Түзүнөн узунунан канча данага майдалап таштайт, ошол маанилүү. Силер ошону туура так айтышыңыздар керек. Бизде 90 секунд убакыт бар жанагындай эле, 1,5 минута. Азаматтын жубайынан баштай берели. Азамат 1,5 мүнөттө жанагы биз берген дөңгөчтү канчага бөлө алат? 10. 10 дедиңиз, Бирок 1,5 мүнөт деген 90 секунд. 10 мындай тук деп эле бөлүп коюшу мүмкүн. 10 деп баштай Алдыга берели. кете Азамат берели. 10. 90 секунд. 90 секунд. Оюңарды алмаштыра берсеңер болот, сандарды алмаштыра берсеңер Ана болот. акыркысы, ошондо. Азаматтын келинчеги. Камила. 21. 21. 21. Бекжан. 25. 25. Анвар. 28. 28. Ал эмесе ушун менен токтодук. 21, 25, 28. Азамат, Бекжан, андан соң Анвар даяр туруңуздар. Бул түгөйлөр таймашы мырзалардын жарышына келип өттүк. Улуттук телерадио берүү корпорациясы жана музыка каналында түгөйлөр таймашы биз менен болуңуздар. Мына азыр мырзалардын кыйын экенин, мыкты экендигин аныктайбыз. Ушул отунду жарышат. Биринчи болуп Азаматтын үй бүлөсү баштамай болду. Кол чаап чакырып алалы. Азамат келет. Азамат дөңгөч түзүнөн бөлүнүш керек. Эгерде биягынан бөлүнүп кеткен майдалай үйсүк ал эсептелинбейт. Ушуну мындай түзүнөн канча түрдүгө, канча даана болот, ошол аябай маанилүү. Келинчеңиз айткан санга даана жетиш керек, андан колдон келишинче ашыш керек. Эгерде эч ким жетпей калсанда максималдуу көп кем жарганы утат. Баары ашып кетсе, сүйүктүүлөрүңөрдүн арасынан ким эң көп айткан болсо ошол утат. Сүйлөштүкпү? Азамат даярсызбы? Ону сизге берели. Колуңузду абайлаңыз. Эми ону кармап туруп чапмай жок. Мындай эле дөңгөчтө чабабыз. Баарыбыз даярбызбы? Телегөрүүчүлөр, көрөрмандар. 3, 2, 1. Месага. Болду, Азамат болду. Кап. Чоңдорун эле жара бер деп айттык го сизге. Азыр эми санайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Азамат? Азаматсың. Кол чаап коелу. 16 дагы жаман эмес. Азамат, Реквизит таштап коебуз. аябай шаардык жигит болуп калган турбайт эле. Окат кылабыз, мык кагабыз, отун жарабыз деп атты. Бир кол чаап коюңуздар. Азамат. Азаматсыз. Кезекте Бекжан мырза келет. 25ке эң кеминде 25ке бөлүш керек. Андан да ашыраак кылса, андан жакшы. Кол чабуулар. Негизги бүгүнкү эфирде Бекжан мырзаны колдоп келген колдоочулар көп көрүнүп атат. Бир колдоо көрсөтүп колчу кала. Бекжан, даярсызбы? Ачык айтканда аябай образ жарашат экен. Ушул образ менен кино татса болчудай. Чикатило кыргызский версияда турчу. Байкадыңарбы? Эми кана Бекжан мырза сизге ийгилик. Баарыбыз даярбызбы? Чогуу санайбыз. 3, 2, 1. Аха. Карачай чапканын. Бекжан. Кеминде 25ке бөлүшүңүз керек. Андан ашып кетсеңиз дагы жакшы. Колду байлаңыз. Бекжан мырза деле Бекжан мырзанын колдоочулары да аябай оригинал экен. Шашпа. Бирок бат-баттан деп атат. Сиз деле көптөн бери отун жара элек окшойсуз. Бекжан мырза аябай эңкейип давление алып кеткен жокпу? Сизде биякта ылдыйдар кызык бекен, байкадыңызбы? Көп кызыктуу нерселер бар. Өйдө жак салкын болчу, Болду. Деги эле ушул сиздин колдоочуларыңызга мен өзүм туруп бир кол чаап берип койгум келди да, Азаматсыздар.
Эң оригиналдуусу мага жакты. Бекжан, шашпа, бирок батпаттан деди. Сон экен. Санайбыз. Сана кеттик. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Жана мунун узундугу 24 экен. Бул майдалар эсептелинбейт. Бирөө жетпей калды тилекке каршы, бирөө жетпей калды, бирок азырынча жакшы жыйынтык 25 деп айттык эле. Жана ичкени жакшылап чаап койгондо, 25 болуп калмак экен. Жаман эмес, 24кө кол чаап узатып коелу. Ал эми биздин оюнубузду жыйынтыктайт Анвар мырзаны кол чаап тосуп алыңыздар. Менин Анварым 28ге бөлүп салат эле. Сиздин эми байкадыңыз. Бекжанга караганда Дөңгөчүбүз дагы лайыктуу. Бекжан мырзанын где-то неде болуп кетти. Бекжанга караганда кучактаганда удобный турбайбы. Анвар, ишенебиз сага. Буюрса бир ачкычты утасың. Тег эле урмат жан тартып атат сизге. Анткени финалга кийин Бекжан өтүп калса, анда да неудобно болор эмес. Өйдө карап мойын албай же сүйлөй албай. Ошон үчүн сиз утушуңуз керек. Көрсөткөн бар тамаша, Анвар. Колуңузду байлаңыз. Майдага көпкө бөлүңүз. Жана биз колдоп турабыз. Дайырбызбы? 3, 2, 1, баштадык. Болду. Бирок көлөмүнө караганда мындай көбүрөөктөй эле көрүнүп атат, санап көрөлү. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 мессага. Ошо менен, урматтуу көрүүчүлөр, студиябыздын коноктору 35 жубай айтты эле 28ке бөлүп иштейт деди, бирок жубайын уят кылган жок. Азаматсыз алгачкы ушул үй бүлөнүн ачкычын тапшырууда өзгөчө кубанып турабыз. Бир кол жаап коюңуздар. Байкадыңыздар. Кептин баары тажрыйбада, кептин баары талантта. Мындан ары дагы ийгилик каалайбыз. Ай Азаким мырза бүт элек дагы алдыда дагы 3 ачкычтын тагдыры чечилет, баары жакшы. Кол чаалар биз улантабыз. Чоң рахмат. Мына акырындан 4-чү конкурска дагы жетип калдык. Биз барын даярдайбыз. Ал эми сиздер чакан жарнама көрүп туруңуздар. Бул Түгөйлөр таймашы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демерчиси биринчи атамекендик такси Би-такси компаниясы. Би-такси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер. Ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Би-такси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл конок үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Соңкөл конок үйүндө унутулгуздам, мыкты сервис, үйдөгүдөй атмосфера. Барыңыздарды Ресто чайхана Соңкөлгө чакырабыз. Хорошо, когда можно провести время в кругу родных и близких, а семейные обеды – отличный повод объединиться. Скорее спешите к нам вкусить любимые блюда, приготовленные по-настоящему с душой. Ваш Кыргызстанда өндүрүлгөн дүйнөгө экспорт болгон адал азыктары Тофино момпосуйларын сунуштайбыз. Тофино. Жемишдан думанай.
Бүгүнкү өтүп жаткан таймаштардын чечүүчү бөлүгүнө, 4-чү бөлүгүнө келип жеттик. Ушул оюнду утуп алган түгөйлөргө 3 ачкыч тапшырмакчыбыз. Оюнубуздун шарты боюнча кимде ачкыч аз болсо же жок болсо, мына ошол түгөй баштамакчы. Биздин убакытта Азаматтын үй бүлөсүндө азырынча ачкыч жок. Азаматтын үй бүлөсүн чакырып, оюнубузду баштайбыз. Ар бирөөңүздөргө 1 минуттан берилет, 60 секундтан. Биринчи Азамат сиз ыргытып атканда келинчегиңиз топ алып берип турат. Келинчегиңиз ыргытып атканда сиз топ алып берип турасыз. Жалпысынан эң көп топту шакекчеге салган түгөйгө 3 ачкычты беребиз. Демек сиздерге мына эми азыр өзүнүн жашыруун таланттарын баарын чыгарыш керек. Азамат мырза, сүйлөштүкпү? Колдон келишинче бири-бириңиздерге үйрөтүп, көмөк көрсөтүп, мындай сал, тигиндей сал, секирип ыргыт деп коштоп колдоп турсаңыздар болот. Бул түгөйлөр таймашы ынтымакка, биргеликке үйрөткөн таймаш. Ким баштайт? Чогуу санайбыз, кеттик. Азамат мырзанын келинчеги баштайт экен. 3, 2, 1, баштадык. 8. Давай, бирди. 9. Давай, молодец. Кыйсын, молодец, молодец. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына түгөйлөрдүн бири-бири менен болгон мамилеси мына ушул жеңишке жеткирет. Эле байкадыңыздарбы, жаш кыздар, мына ушул дегеле ийгиликтүү үй бүлөнүн сыры. Жаным, колуңан келет, сен Азаматсың, сен кыла аласың деп турса эле байка кайра кадады го. Кайра. Мен деген кыйын турбайын, буттун астынан. Болбосо жана эртерээк эле баштаса, андан да көбүрөөк болмок экен. 9, 5, жалпысынан 14 топ. Азаматтын үй бүлөсү бир топко артта калып калды. Азыр медсестралар бар болсо, нашатыр даярдап турула, Азаматтын давлениясы көтөрүлүп кетти. Кора түштү. 3 ачкыч тапшырабыз. 3 ачкычты Бекжан мырзанын үй бүлөсүнө. Кыргыз айтып койчу эле го. Бизге да мондой бойдон жуксун деп тур. Тапшыралы. Буга чейин 2 ачкыч бар эле, 3 ачкыч болду. Жалпысынан 5 ачкыч менен жыйынтыктоочу жарым финалдын катышуучулары үй бүлөнү тосуп алыңыздар. Бекжан, Алина. Дегеле биз түгөйлөр таймашынын съемкасына келебиз дегендердин баарын айтканбыз. Колдоо аябай маанилүү. Мына ушундай сонун колдоосу менен келиптир, ушундай сонун сүйүктүсү менен келиптир, жана кинодогудай прическасы менен келиптир. Бүгүнкү берүүбүздүн жеңүүчүсүн куттуктайбыз дагы, жана баарына белектерибиз бар, ал баарына маалым. Катышуучулар келгиле жаныбызга. Келиңиздер. Албетте, оюнубузга катышып бергениңиздер үчүн ар бир түгөйгө, ар бир үй бүлөгө терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында сиздерди экрандын аркы тарабында туруп көрүп аткан биздин көрүүчүлөр дагы, булар сонун экен, булар окшош экен, булар мыкты экен, булар бири-бирин колдойт экен деп канча деген жакшы үлгү алды сиздерден. Жана албетте эле баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Ушуңуздардан жазбаңыздар, белектерибизди тапшыралы дагы. Эң негизгиси бири-бириңиздерди түшүнүп колдоп эле жүрөрүңүздөр. Өзгөчө сизден баары мындай кыздар үлгү алчудай экен, байкабадыкпы, сиз кыйын эмес экенсиз да, көрсө аялыңыз кыйын экен да. Түгөйлөр таймашынын таттуу демирчүсү, Кыргызстанда өндүрүлгөн адал азыктары момпосуйлар. Топ финал момпосуйларды сиздерге тапшыргыбыз келип турат. Биздин таттуу демөөрчүбүз Тофинонун конфеттери ар дайым сиздердин дасторконуңуздарда, сиздердин үйүңүздөрдө болсун. Куттуктайбыз да бир ирет. Эми албетте эле бүгүнкү оюнубуздун жеңүүчүсүнө биздин демөөрчүбүз Соңкөл чайханасынан, Ресто чайханасынан кечки тамакка чакыруу беребиз, сертификат беребиз. Кол чагыла. Бекжан мырза, жубайыңыз менен ушул колдоп келген колдоочулар менен бүгүн эле барып, мына ушул Соңкөл Ресто чайханасына 2 кишилик жолдомо, же болбосо тамактанып келсеңиздер болот. Куттуктайбыз. Бар болуңуздар. Сиздер менен биз коштошпойбуз. Мен ойлойм, мындан ары дагы долбоорлорубузга балким кийинки сезондорго дагы келип, даярданып, машыгып, бири-бирибиз менен бир сырдуу коддорду ойлоп татырып келесиздер. Албетте эле баарыңыздарга чоң рахмат.
Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, мына эми сиздердин колдооңуздар биздин катышуучуларга өзгөчө керек болуп турган кези. Анткени 9 жылдыздуу үй бүлө менен 9 кыргыздын 7 бурчунан келген үй бүлөлөр жакында жарым финалга катышат, жакында дегенде бир жумадан соң. Бир жумадан кийин мына ушул бүйүрдү кызыткан мыкты таймашты сиздер менен бирге көрмөкчүбүз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул түгөлөр таймашы эмки жумада көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.